Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгы менен куттуктады. 9 май биздин элдерибиздин жеңилгис эрдигин жана кайраттуулугун, тынчтык жана эркиндик үчүн кайраттуу күрөшүн, өз ара тилектештикти символдаштырган ыйык майрамдын күнү. Бул майрамдарда биз согуш талаасында жанаша, баатырларча салгылашкан ардагерлерибизди жана тылда жан аябаган аталарыбызды, чоң апаларыбызды терең урматтоо менен эскерип, аларга чексиз урмат сыйыбызды билдиребиз. Биздин жогорку деңгээлдеги жолугушууларыбыздын жана жетишилген бардык макулдашууларды толук ишке ашыруунун натыйжасында Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы тыгыз достуктун жана ынак коңшулуктун негизинде түзүлгөн стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди мындан ардагы жаңы деңгээлге көтөрүлөрүнө ишенем деп айтылат Өзбекстандын президентинин куттуктоосунда. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровго чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана жооптуу мамлекеттик ишмердигинде албан ийгиликтерди, ал эми дос Кыргыз элине мындан аркы бакубатчылык жана өнүгүү каалады.